Мына кече ошондо радиодон сабак кылдык дейт. Жолдун акысын бериш керек дейт. Эгерде жолдогу адамдарды чочута турган болсоңор дейт, алардын каргыш силерге важип болуп калат дейт. Кандайча алар каргабаса деле, алардын лаанаты ошолор чочуткан адамдарга милдеттүү болуп калат экен, урматтуу бир тууганым. Анткени чочуттуң ошолорду. Түндө бип деп мына чет өлкөлөргө барсаң, бипилдеткен жок, булардын машинесинин сигналы өчүп калганбы деп ойлойсуң да. А биздики кетип атсаң деле жан талашып бип деп отуруп канча адамдар чочутат да. Шариятыбызда дейт, мал уктабаса, кой жатып уктап аткан болсо, түндө кирип алып бирнеке кылат элем деп бир теп антип жүрүп, койлорду ойготсоң да ошол шарият боюнча тыюу санат, зарылчылык болмоюнча да. А биз адамдарды кыжалат кылабыз. Түндө уктабасаң, уу деп зуулдап кетет, куду башыңа тебелеп, өзү 1 километр жолдо, бирок башыңа тебелеп өткөндөй да. Ошолорго биз каргабасак да аларга каргыш, лаанат, урматтуу бир тууган тие берет. Жарыбайт, көрөсүңөр. Жарыбайт, жакшылыкка жетпей жүрө берет.